Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин катталуучулар. Бүгүн сиздер менен 1 саат бою суроо жооп беретинде биз аскандуулук боюнча маалымат бермекчимин. Бүгүнкү биздин сиздерге бере турган маалыматым аскандуулук же болбосо малокровие. Аскандуулуктун арасынан железодефицитный анемия боюнча мен сиздерге бүгүн маалымат бермекчимин. Биринчи кезекте сиздерге айтам, азыркы убакта биздин азыр элдин арасында аскандуулук боюнча аябагандай бир көп жабыркаган бейтаптар пациенттер бар. Акыркы жылдары, акыркы айларда аскандуулук бул медициналык эле көйгөй эмес, бул жана социалдык көйгөй болуп эсептелип жатат. Себеби бул кандын аз болушу, бул жашоо деңгээлге, ошонун ичинде биздин тамак аш, биздин маданиятыбыз, туура тамактануубуз дагы ошол аскандуулуктун пайда болушуна бир кандайдыр бир себеп болуп жатат. Эми бүгүн ошол сиздерге биринчи кезекте түшүндүрүп кетсем, аскандуулук деген бул эмне? Аскандуулук деген бул канда эритроцит жана гемоглобиндин патологиялык жактан азайып кетиши бул аскандуулукка алып келет. Ошол убакта эгерде канда эритроцит менен гемоглобин аз болгондо бүт орган жана ткандарга кычкылтек кислород аз барат дагы. Ошол убакта анан кийин организмде гипоксия деп коет, кычкылтектин жетишсиздиги пайда болот. Бул кычкылтек жетишпегенде, гипоксия болгондо эмне пайда болот? Аны да сырт айтып берем. Ал эми аскандуулуктун пайда болушунун биринчи себептери бул албетте мен жогоруда айткандай эле бул биздин туура эмес тамактануубуз болуп эсептелет. Экинчиси бул эгерде организмде бир кандайдыр бир көйгөй болсо, мисалы үчүн эгерде организмде бир кровотечение, эгерде маточное кровотечение болсо, эгерде носовое кровотечение болсо, эгерде желудочно-кишечное кровотечение болсо дагы, ошол убактарда дагы организмде гемоглобин азайып аскандуулукка алып келет. Ошол убакта экинчи бир чоң фактор бул кайсы эсептелет? Бул эгерде бул нарушение всасывания деп коет, кан организмде темирдин жакшы сиңбегенине байланыштуу. Ал кайсы учурда көп болот? Ал биринчи кезекте кош бойлуу убакта. Эмнеге бизде кош бойлуу убакта аялдарыбызда кан азайат? Себеби ошол убакта аябагандай организм темирди көп талап кылат. Экинчиси бул төрөт убагында. Үчүнчүсү бул эмизүү, баланы эмизүү убагында дагы ошол темирге болгон талап аябагандай көбөйөт. Үчүнчүсү бул дагы бир чоң фактор, бул өспүрүмдөрдө өсүп жаткан организм дагы темирди көп талап кылып, ошондо дагы железо канда азаят дагы, анан аскандуулукка алып келет. Жана спортсмендерде дагы ушул көйгөй бар. Себеби алар дагы спорт менен абдан машыккан убакта дагы ушундай көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн экен. Эми биз аскандуулуктун белгилери боюнча айтып кетсек, кандай белгилери бар жана кайсы нормалары бар? Нормада эркек адамдардыкы бир аз жогору болот. Эркек адамдардыкы 130дан 160ка, 160 грамм литрге чейин. Ал эми аял кишилердики 120дан 140ка чейин нормада болот. Жаш балдардыкы 5 жашка чейин балдардыкы 110дон жогору болуш керек. Ал эми 5 жаштан жогорку балдардыкы 120дан жогору бул норма болуп эсептелет. Эми бул учурда, бул көйгөй учурда кандай белги пайда болот, ошону айтабыз. Жана кандай организмде бир өзгөрүү пайда болот экен. Биз аба аркылуу дем алганда кычкылтекти дем алабыз. Кычкылтекти дем алып, өпкө аркылуу кычкылтекти биз бүт ткандарга жана органдарга өпкө аркылуу кетет экен. Ал эми кан аз болгон убакта, жана биз айткандай гемоглобин, эритроциттер азайган убакта ошол кычкылтек өпкөдөн орган жана ткандарга жакшы барбай калат дагы. Ошол убакта анан кийин ошол жакшы барбай калган орган ткандарда көйгөй пайда болот, жабыркоо пайда болот экен.
сіздерге мен көргізіп кетсем, мынакей, мисал үшін нормадағы дені сақ адамдың микроскоптан қарағандағы қаны нормадағы жана асқандуу менен жабыркаган пациенттин каны экен. Мынакей бул жакта көрүп атабыз, мынакей бул жерде мына базы көрүп атабыз. Мынакей кызыл бөлүкчөлөр, булар деген биз эритроцит деп атайбыз. Мынакей булар жыш болуп турат, чоң жана жыш жайгашкан. Ал эми кан аз адамдыкы мынакей сейрек жана кичинекей болуп, каны суюк болуп, ушул жактан микроскопически караганда ушул биз ушул картинаны көрө алат экенбиз. Ал эми ошо биз айткан гемоглобин деген бул эмне? Гемоглобин бул деген белок. Бул белок өзүнүн составында темирди камтыйт экен. Темирди камтыган белок бул гемоглобин деп аталат экен. Ал эми ошол темир, биз айткан темир эмнеге керек болот деген суроо бар. Бул жерде мынакей ошол темир, биз айткан темир, мынакей бул эмнеге керек болот? Миоглобин бүт булчуңдарга барат экен. Бул деген сердечная мышца, жүрөк булчуңуна барат экен. Бул деген канга барат экен, ошол биздин темирибиз, железо. Бул деген бүт клеткаларга барат экен, дем алуу органдарына барат экен, иммундук системага барат экен толук бойдон. Щитовидная железа деп коет, мынакей биз ушу богок оорусу менен көп ооругандарда дагы аскандуулук көп болот экен. Жана бүт ферменттик системага дагы ушул биздин организмдеги темир чоң бир таасир берет экен. Ал эми себебин биз айттык. Ал эми биз белгилери кандай болгондо биз аскандуулукту кое алабыз деп айтабыз. Бул биринчи кезекте лабораториялык жактан изилдеп караганда кандын жалпы анализинде ошо айткандай гемоглобиндин деңгээли азаят экен. Ал эми белгиси кандай болот экен? Кандай белгиси бар экен? Аны айтсак, мынакей бул жакта бул сүрөттө жакшы көрүнүп турат. Мынакей чарчайт адам. Адам дайыма чарчап, слабость болуп, уйкусурап жүрөт экен. Уйкусурап, шалдырап, чарчап, дайыма эстеп, гипоксия болуп атат. Мынакей чачтары түшүп атат, чач түшүп атат. Тырмактар дайыма жука, жана тырмактары мындай дайыма сынып турат экен. Дайыма автозное состояние, ооз дайыма стоматит болуп, иммундук системасы түшүп турат экен. Ошондой эле кан аз адамдарды биз айтсак, булар дайыма терisi дайыма кургак болот экен, кожа сухая деп коебуз. Терisi абдан кургак болот экен, тырмактары сынып турат экен, чачтары мындай түшүп турат, чачы чарчайт, өңү бопбоз болуп турат экен. Ошондой белгилери бар экен. Ошол боюнча биз сырттан карап дагы, объективный осмотр кылганда дагы биз аскандуулукту предварительный кое алсак болот экен. Ал эми биз азыркы убакта мынакей как раз мектеп окуусу башталган убак, ушул убактарда айрыкча ата-энелер бир чоң бир ушуну өзүбүзгө адат кылып алышыбыз керек, жакшы адат кылып. Себеби мектеп жашындагы балдар ар бир жылы мектептин алдында кандын жалпы анализин берип коюу бул зарыл нерсе да. Себеби эгерде кан аз бала болсо, албетте ал гипоксия болуп атат, мээге кычкыртек барган жок. Албетте гипоксия болгон бала сабакты жакшы окубайт, гипоксия болгон бала бат чарчайт, сабакка болгун келбейт. Ошондуктан биз ар бир жылы балдарды ошол кандын жалпы анализин өткөрүп карап коюшубуз керек экен. Ал эми аскандуулук боюнча биз дагы мындай сіздерге маалымат берген айтып кетмекчимин. Бүгүн мен эртең мененки приемда бир жакшы бир нерсе болду деп айта алсам болот. Өзүмдүн жумушумдан бөлүшүп, бир ай мурда мага кант шаарынан 16 жаштагы кыз келген экен. Ал кыздын гемоглобини 72 граммда литр экен, аскандуулуктун экинчи степени менен. Ал кыздын салмагы аябагандай аз, арык, чачтары аябагандай түшкөн, чачы прям ойлуп баштан ойлуп түшүп калган экен ал кыздын. Анан мен биздин метод менен дарыларды жазып берген экенмин. Анан бүгүн ошол өздөрүнүн чакырганында бир айла чакырган экен, обратная связь менен келгиле деп. Ошондо алар өздөрүнүн жыйынтыгын көргөзгөн мага келиптир. Мен жана кызды таптакыр тааныган жокмун да. Ошол кызды таптакыр тааный алган жокмун. Себеби ошол кыз бир айдын ичинде 5 кг салмак кошуптур. 5 кг салмак кошкон. Анан чачы абдан түшкөндүктөн ал кыргап койгон экен. Чачтары капкара кою болуп өскөн чачтары. Өзү салмак кошкон, көздөрү күлүп,
бетинде күлкү жайлары ушундай аябагандай сонун акыбалга келип, анан да канча ичебиз, кандай кылабыз деген максатта келген экен. Бүгүн ошол ошондой бир жакшы бир жумуштан бир жакшы жыйынтык алып айта алсам болот. Андай нерселер бизде аябагандай болуп турат. Ал эми биз азыр суроолорго өтсөк, суроолор түшүп баштады, суроолор түшүп баштады. Эмнеге баарын эле черный тиминди алгыла дей бересиңер деген суроо түшүптүр. Эмнеге черный тимин ала бер? Себеби черный тиминди ала бер дегениңиздин себеби черный тимин эң жакшы иммуномодулятор. Черный тимин эң жакшы противовирустук каражат. Черный тимин эң жакшы онкологияга каршы болгон каражат. Черный тимин эң жакшы аллергияга каршы болгон каражат. Аны биз иш жүзүндө тактап, далилдеп, жыйынтык алган үчүн биз эч кандай коркпой гана биз черный тиминди ичкиле деп айтабыз. Инфекцияга дарылар айтыңызчы, дары ичсем дагы результат жок болатат дейт. Инфекция кайсыл инфекция бар экен сизде? Ошону тактап билиш керек. Инфекция мочеводящих путей деген бар. Инфекция, передающаяся половым путем деген оорулар бар. Инфекция верхних дыхательных путей деп үстүңкү дем алуу жолдорунда болгон инфекция бар. Ошондуктан кайсы инфекция экенин тактап билиш керек. Ошон үчүн сиз эгерде шаарда болсоңуз бизге кайрылыңыз. Же болбосо 502 25 44 44 номерине телефон чалып бизге менен түз байланышсаңыз болот. Анан сиздин көйгөйүңүз боюнча биз карап көрүп, анан толук бойдон сиздерге биз маалымат бере алабыз. Мечитте көп эле сатып атат го, ушундай эле деп бирөө жазыптыр. Албетте, бизде азыркы убакта биздин рынокто, азыркы убакта ошо дары рыногунда, мечиттерде, базарларда, керек болсо мен көрүп калдым, Дордой базарында да толтура рядтар бар экен. Ошону мен көрдүм, бирок алардан айырмасы мечитте саткан, базарда саткан, башка жакта саткандардын алардын сапатына ким жооп берет деген суроо турат да. Мисалы үчүн биз айтабыз, биздики солидная организация, чоң компания. Ушул компаниянын аркасында фармацевт өзү турат, сапатына жооп берген адамдар турат, дозасына жооп бере алабыз деп биз ишеничтүү айткан үчүн биз өзүбүздүн дарыга биз кепилдик бере алабыз. Ал эми тандоо ар бир адамдын өзүнөн, каалаган жагына барып алыш ал адамдын өзүнөн. Мен сиздин сурооңузга ошондой жооп бере алам. Ассаляму алейкум, кызым запор боло берет, эмне кылсак болот дейт. Кызыңыздын жаш Хаджам Ханитай дейт. Кызыңыз запор боло берсе, биринчи кезекте Хаджам Ханитай, сиз кызыңыздын тамак ичкен рационуна көңүл буруңуз. Тамак ичкен рационуна көңүл буруңуз, тамак ичүү рационуна көңүл буруп, ал жактан тамактан таптуу азыктарын, un азыктарын албетте алыңыз. Эгерде сиздин кызыңыз таптууну азайтса, эгерде un азыктарын азайтса, жер жемиштерин көбүрөөк жесе, эгерде ошондо ичеги нормага келет дагы, перистальтика жакшы иштеп, анан калыбына келип иштеп баштайт. Ошондуктан биринчи кезекте тамакка көңүл буруу зарыл. Кийинки суроо жакшы болгон жок. Кайрадан тартып чыгаргыла дейт. Кийинки суроолор боюнча так азыр суроолор түшүп атат. Суроолор боюнча мен азыр бул жактан айтабыз, дагы суроолор пока түшүп атат. Суроолорду карасак, азыр ага чейин мен сиздерге гемоглобинди кантип көтөрүү боюнча мен азыр өзүмдүн маалыматымды бере берейин. Анан аскандуулук боюнча биз жанагы себебин айттык, белгилерин айттык. Эми аскандуулукту кантип дарылайбыз деген маселеге токтолот. Аскандуулукту биринчи кезекте биз ичкен жеген тамакка көңүл бурабыз. Анан биздин элде азыркы убакта мындай аябагандай көп, биздин айрыкча биздин элибизде мындай адат бар да, бул адат деп айтсам болот, биз сүттөп чай ичкен адат бар.
ошо сүттөп чай ичкен адат айрыкча жаш балдарга аябагандай зыян келтирип атат. Себеби сүт дагы, чай дагы жанагы жогоруда айткан темирди денеге сиңдирбейт. Темир денеге сиңбейт дагы, канчалык адам эт жейт, башка азыктар жейт, бирок ошол темир сиңбейт да, анан кийин аскардуулук бизде ошон үчүн да көп болуп жатат. Ошондуктан биринчи кезекте тамак ашка көңүл бурабыз, чай ичпейбиз, сүт азыктарын азайтабыз, кофени көп ичпейбиз, анан жер жемиштерди, чөптөрдү жана башка тамак азыктарын көбүрөөк рационго кошконго аракет кылабыз. Бул биздин тамак аш боюнча. Опушение матки көтөрсө болобу же сөзсүз операция кылуу керекпи дейт. Бул матканын түшүп калганын гинеколог биринчи албетте осмотрга келишиңиз керек. Гинекологко алар ошонун степенине карап көрүп туруп, анан кийин бөлүшөт да. Степенине карап көрүп, эгерде хирургиялык метод менен көтөрүш керек болсо аны айтышат. Эгерде консервативдүү жол менен дарылай турган болсо аны айтат. Ошон үчүн сиз деген биринчи кезекте гинекологко келиңиз, гинеколог көрүп, анан кийин сизге айтат. Ассаламу алейкум, Нургүл момуна, сизге ийгилик. Рахмат, Бегим Ай дейт, рахмат. Шайлебек Уркунбаевга кантип жазылабыз дейт. Аны биздин клиникага келиңиздер. Азыркы убакта Шайлебек Дүйшөнович ал өзүнүн убактысынын тардыгына байланыштуу азыр кабыл албайт. Бирок азыркы убакта бизде чоң команда бар. Шайлебек Дүйшөнович өзү таптаган командасы бар. Ошондуктан келип клиникага келип кайра берсеңиздер болот. Балдарга кандай витамин бериш керек? Аппетитин көтөргөнгө жана канды көтөргөн дейт. Как раз ушул сиздин сурооңуз бүгүнкү биздин темадагы тиешеси бар экен. Себеби балдардын канын көтөрүү максатында жана балдарга эмес чоң адамдардын дагы гемоглобин көтөрүү максатында бизде эң жакшы табигый чөптөн жасалган бизде хельба деген биздин витаминдик комплексибиз бар. Ошол хельба витаминдик комплекси составында эң жакшы болгон чоң өлчөмдө темир бар, железа бар. Жана ошол хельбада жакшы деңгээлде витамин С бар. Ошо витамин С менен темир экөө кошулганда денеде мен айткан жанагы темирди жакшы көтөрөт дагы, гемоглобин көтөрүлүп, баланын аппетити дагы ачылат, баланын салмагы да кошулат. Ошол эле убакта гемоглобин дагы канда көтөрүлүп баштайт. Саламатсызбы? Менин айызым күрөң болуп келип жатат. 5-6 саатта бир келатат. Неден болот дейт. Эми сиздики да гинекологиялык жактан суроо экен. Ошондуктан бул жерде мындай бир гана сөз, бир гана суроо менен биз сиздин көйгөйүңүздү чече албайбыз. Айрыкча гинекологиялык маселе болгондо сизди гинекологко келип көрүшүңүз керек. Ошон үчүн сиз кайрылыңыз. Жана ошондой эле сиздерге мен дагы аскандуулук боюнча да айтып кетсем, тамак аштан сырткары дагы азыркы бизде ата-энелер мындай жакшы көңүл бурбаган нерсе, бул дагы биздин балдарга темирдин жетпегенине карабай дарыны убагында бербейбиз. Бул аскандуулукту дарылоо процесси бул көпкө чейин созула турган бул процесс да. Бул бир айда эле канды биз нормага келтирип коюш таптакыр туура эмес. Себеби эгерде канды көтөрүп, дарыны берип, бир айдан кийин анализин бергенде дагы нормага келгендей болуп сезилет. Бирок ошол убакта бир айдан кийин эгерде дарылаган ыкманы токтотуп койсо, ошол убакта кайра түшүп калышы мүмкүн гемоглобин. Себеби запас железа в тканях деп коет, денеге темир сиңбегендиктен кайра түшүп кала бериши мүмкүн. Канда нормада болот, бирок запас железа в тканях аз болгонуна байланыштуу. Кандай бир учурда эгерде бир ооруп калган болсо, же бир тамакты жакшы көңүл бурбай туура эмес ичип койсо, ошол убактарда дагы кайра эле аскандуулук өзүнө келе берет. Ошондуктан биз бул ооруну биз көпкө чейин, 3 айга чейин, 6 айга чейин дарылайбыз. Эгерде ошол убакта врачтын айткан убагында ичкен дарынын убагында туура ичсеңиз, тамакты туура ичсеңиз, ошондо гана биз мындай жакшы жыйынтык ала алабыз деп айта алабыз. Ассаламу алейкум. Бутум сынган, сыйпаганга кайсыны ичкенге кеңеш берип коесузбу дейт.
Бутуңуз сынса, сынганына канча болду? Бутуңуз сынса, эң жакшы кунжут майы деген бар, натуралдык. Албетте биз натуралдык жакка көп көңүл бурабыз. Кунжут майы деген бизде май бар. Кунжут майынын составында кальций бар, анын составында фосфор бар, анын составында жадагасы темир дагы бар. Ошол аркылуу сиз биринчи сөөгүңүздү бекемдеңиз. Экинчи, бизде сонун болгон компресс бар для суставов деген. Ошол компрессти колдонуңуз. Жана ошондой эле бизде сонун болгон старосуйный деген майз бар. Ошол майзды дагы колдонсоңуз жакшы болот. Мисалы үчүн жана мен айткан вот крем старосуйный деген модель крем бар. Ушул эң жакшы абалга алып келет суставтарды. Ал эми кунжут майы мен айткан составында натуралдык кальций бар. Ушуну ичсеңиз сөөктөрү бекемделет. Сөөк бекемделет. Ал эми жана мен айткан дарылардан хельба деген дарын дагы азыр алып келет бул жака. Ал жөнүндө да силерге айтып берем. Суроолорду уланта берсек, бутум күйгөн эмне колдонсо болот дейт. Буту күйгөнгө дагы бизде натуралдык деп айтып атпаймынбы? Буту күйгөнгө да бизде сонун болгон раствор бар. Раствор от ожога деп жакында чыгып жатат. Келип кайрылсаңыз болот. Запор гормональный нарушениеден болушу мүмкүнбү дейт. Албетте, запордун себеби бул эндокриндик бузулуудан да албетте болот. Эгерде сизде зоб болсо, эгерде сизде же бир башка бир көйгөй, гинекологиялык көйгөй болсо дагы, ошол дагы запорго алып келет дагы. Жадагаса мынакей сахарный диабет менен жабыркагандарда дагы булардын чегиси жакшы иштебей, микрофлора жакшы эмес болуп, аларда дагы запор болушу мүмкүн. Ассаламу алейкум. Лишай деген ооруну кантип дарыласак болот? Лишай деген ооруну бизде бүт эле тери ооруларын менен бизде аябаганда жакшы метод бар. Жакшы бизде тазалануу системасы бар. Ошондуктан бизге келиңиздер. Бизде хиджама аркылуу, бизде соляная шахта, туз шахтасы аркылуу, фитобочка аркылуу жана эң жакшы болгон таза жогорку деңгейдеги витаминдик дарылар аркылуу биз сизге ушул көйгөйүңүздөн арылганга жардам бере алабыз. Жана ошондой эле бизде хельбадан сырткары бизде канды көтөргөнгө руман деген эң жакшы сонун болгон биздин витаминибиз бар. Бул руман бизден чыккан румандын айырмасы, мисалы үчүн анарды элестетсек, анардын сырткы бөлүгү бар, ортосунда мөмөлөрү бар, арасында перегородкалары бар. Башка жерде мисалы үчүн ошол анардын сыртынан гана жасаса, же болбосо мөмөсүнөн жасап коет. Ал эми бизде ошол анардын сырты дагы, ортосундагы перегородкалары дагы, жана мөмөсү дагы баардыгы чогуу чаран кошулуп, ошонун баары кургатылган абалда дары чыгаргандыктан бизде ушул руман менен абдан чоң бир сонун акыбалда биз көтөрөбүз гемоглобинди. Бул биринчи кезекте натуралдык, эч кандай зыян жок. Денеге жакшы бойдон сиңет денеге. Жаш балдарга, кош бойлуу аялдарга дагы бул сонун бир жыйынтыгын алып келет. Кийинки суроо. Кийинки суроолорду сыйпаганга кайсыны бутка айттыңыз дейт. Сыйпаганга кайсын бутка? Сыйпаганга мынакей, мен сыйпаганга мынакей могул айттым. Мынакей сонун болгон бизде моундай болгон компресс бар. Ушул компресстин составында сөөктү бекемдегенге жана сөөк мундардын сезгенүүсүнө жардам берген сонун болгон ушул жакта состав бар. Сыйпаганга жана сонун болгон майз бар. Как вылечить варикоз без операции дейт. Варикозду бизде хиджама менен аябагандай сонун бир жыйынтык алса болот. Хиджама аркылуу ошол жакта как раз көйгөйдү сонун акыбалда чечип жакшы жардам берсе болот. Ошондуктан бизде жогорку деңгээлдеги антисептиканы, асептиканы баарын сактаган, бизде
каржандар бар. Келиңиз, кайрылыңыздар, жардам беребиз. Бой өстүргөнгө кандай витаминдер бар дейт. Бой өстүргөнгө бизде бой өстүргөнгө эми бир гана витамин ал жака таасир этпейт албетте. Бой өстүргөнгө мынакей биз кальций айттык, натуралдык кальций. Ушул кальцийди ичсеңиз, бул деген сөйкө жардам берет, Андан сырткары бой өстүргөнгө сиз деген мынакей буларды ичесиңер. Жана айткан хельба деген бул деген мышечная масса деп бул булчуңга да таасир берет. А булчуң өскөндө албетте сөөк менен чогуу булчуң өсүп, анан бойго дагы жардам берет. 5-6 жыл болду запор башталганына, кантип айыкса болот? Лечениелер таасир этпей жатат дейт. Сиз запор болгону 5-6 жыл болсо, биринчи кезекте себебин билиш керек да, эмне себептен запор болуп жатканын. Ошондуктан бул жерде врачтын бир жакшы сизге консультациясы керек экен. Ал жака врачка кайрылганга эгерде убактыңыз жок болсо, анда албетте запорду биринчи мынакей биздин витаминдик бомба деп коебуз. Витаминдик бомба деп атайбыз. Ошол витаминдик бомба аркылуу сиздин запоруңузду биз толук бойдон жок кылабыз. Мынакей биздин витаминдик бомба. Витаминдик бомба мынакей. Оливка майы. Ушул ашказанга барат, өткө барат. Өт аркылуу застой болгон өттүн баардыгын иштетип, ичегиге барат, ушундарды тазалайт. Өттөн ичегиден курттун баарын айдайт. Сиздин себебиңиз мүмкүн бир сизде бир курт гельминттер болушу мүмкүн. Мүмкүн бир башка да бир көйгөй болушу мүмкүн, бирок кандай көйгөй болбосо дагы ушул витаминдик комплекс аркылуу биз сиздин запоруңузду мынакей сенна жалбырагы деген эң жакшы тазалоо жалбырагы бар. Ушу аркылуу геморройдон дагы, запордон дагы жана токсин шлактан дагы айрылып дарыланса болот. Ушуну колдонсоңуз болот экен. Саламатсызбы? Хельбаны кандай ичет? Канча мал? Аны ичкенде кандай жардам берет? Маалымат берип коесузбу дейт. Хельбаны сиз эртең менен кечинде 2 мал ичесиз. Эртең менен кечинде 2 мал ичесиз. Чоң адамдарга 2 капсуладан 2 мал ичиш керек. Бул хельбанын составында бул келет, эгерде мындай келет да, эгерде дүйнө жүзүндө дарылардын бардыгын таразага салып, бир жагына хельбаны койсоң, экинчи жагына башка дарыны койсоң, ушул хельба алардан оор болот деген бир хадистерден келет да. Ошондуктан ушунун составында эң жакшы болгон витаминдик комплекстер бар. Ушул аркылуу биз денедеги көп көйгөйлөрдү чечсек болот хельба аркылуу. 2 капсуладан эртең менен кечинде тамактан кийин ичсеңиз болот. 3 ай 6 айга чейин ичсеңиз болот. Арыктоого жардам берүүчү дары барбы дейт. Арыктоого жардам берүүчү дары бар, албетте. Бул биз биринчи кезекте биздин өзү айтканда жанагы тамак рационуна көңүл бурабыз. Биринчи кезекте кыймыл аракет. Анан сырткары бизде Центр лечебного голодания деген бизде бир борбордук Азия боюнча жок, бизде уникалдык борбор бар. Ошол жака келип кайрылсаңыз дагы, ал жактан дагы клеткалык деңгээлге чейин дагы арыктаганга бизде жакшы шарттар. Ошол жака келип кайрылсаңыз болот. Шаарда болсоңуз. Эгерде сиздерге бир кандайдыр бир суроолор болсо, бизге байланыштуу, биздин дары-дармектери боюнча, врачтар боюнча, жана башка кызматтар боюнча дарылар болсо, албетте анда 502 25 44 44 номерлерине телефон чалыңыздар. Биз кыздар, балдар бизде целая команда колл-центр иштейт, ошолор жооп берип, эгерде ал жактан жооп ала албасаңар, анда биз врачтар командасы дагы жоопко келебиз. Ошондуктан 502 25 44 44 номерине чалыңыздар. Ассаламу алейкум, момун мусулман бир тууган, сиз өзүңүз колдонуп көргөнсүзбү дейт. Албетте, биз эмнеге биз мындай ишеничтүү айта алабыз? Себеби өзүбүз албетте ичебиз. Азыркы убакта эч кандай башка синтетикалык, аптекалык дарылардын
бизге колдонгонго эч кандай кереги жок. Себеби биз өзүбүздү ушул биздин табигый таза витаминдик комплекстер менен тазалап жана дарылап айыктырып турабыз. Мисалы үчүн мен жакын арада эле мен өзүм COVID-19 менен оорудум. 1 ай мурда июнь айынын башында болду. Ошол убакта мен мынакей кысталхинди менен ушул менен кара мен дарыланып толук бойдон айыгып кеттим. Эч кандай побочкасы болгон жок, эч кандай осложнение кеткен жок. Ошондуктан биз ичебиз. Ал сурооңузга мен айта алам ичебиз деп. Жүрөгүм лакылдап ооруйт, дары барбы дейт. Жүрөктүн бул жерде мындай да, бул жерде дагы мындай эки себеп болушу мүмкүн. Биринчиси психосоматика деп коет. Же болбосо бул жерде мындай паническая атака болушу мүмкүн. Же болбосо сизде бир зоб деп щитовидный железаңызда бир көйгөй болушу мүмкүн. Ошондо дагы жүрөк лакылдайт. Ошондуктан биринчи кардиограмманы тартып көрүш керек. Щитовидный железанын гормондорун көрүш керек. ТТГ, Т4, антитела КТПО деген гормондорду карап көрүш керек дагы. Эгерде щитовидный железаңыз нормада болсо, эгерде электрокардиограмма бардык нормада болсо, анда сиздики жанагы психосоматическая болезньдерге кириши мүмкүн. Ошол убакта келиңиз, кайрылыңыз, кандай акыбар болсо да келсеңиз, биз сизге жардам беребиз. Ассаламу алейкум, эжеке, эмизген айымдарга улабу хелба дейт. Албетте, эмизген айымдарга эң жакшы болот. Себеби бул хелба канды гана көтөрбөстөн, бул деген сүттү дагы көбөйтөт. Сүттү көбөйтүп, именно ошол төрөттөн кийин ичкен келиндерге мен сунуштаймын, жаш келиндерге. Ушул хелбаны ичкенден кийин лактация көбөйөт. Лактация көбөйүп, анан жанагы жел кабыз деп коет го, жел төрөттөн кийин шишигендер. Ошондо ушул жакшы кетирет. Мынакей руман өкө, ошол жел кабызды сонун кетирет. Өкөнүн чогуу ичсе, бирок руманды ичкенде бир аз кээде мындай абайлап байкап туруш керек. Кээде индивидуально непереносимосттиги бар, ошол дагы ошон үчүн башында аны байкап карап коюш керек кээде. Кайсы жактан алсам болот дейт. Сиз 0502 25 44 номерине чалыңыз, же болбосо мурдагы Баха көчөсү, азыркы Садырбаева 369 адресине дарегине келсеңиз, ошол жакта биз сиздерге жооп бере алабыз. Сахарный диабетке кайсы жардам берет дейт. Кант диабетинде ошол хелбаны мен айтмакчымын. Себеби ушул хелбанын составында сапонин жана тригонелин деген заттар бар. Ошол сапонин жана тригонелин деген заттар ошол кант диабетинде инсулин недостаточно болуп жакшы чыкпагандан пайда болот да. Именно ошол хелбадагы сапонин менен тригонелин ошол кант диабетиндеги инсулинге мол жакшы таасир берип, анан канды нормага келтирет экен. Баштын оорусу ачка болуудан болушу мүмкүнбү? Же утомлениеден да ооруйбу дейт. Албетте, баш ооруганда, чарчаганда болушу мүмкүн, баш ооруганда кан басымы көтөрүлгөндө болушу мүмкүн, баш ооруганда жөнөкөй эле вирустук ооруларда оорушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде дагы мындай врачтын кеңеши керек. Врачка келип, так диагноз коюш керек. Себеби баш ооруганда дагы, мисалы үчүн, даже айтайын, жанагы инсульт деген дагы бар, ошондо дагы баш оорушу мүмкүн. Айтор мындай көп ооруларда ошо баш оору менен чогуу коштолот. Бул жерде врачка сөзсүз түрдө келип кайрылып, сиз оорунун эмесин берип алыңыз. Саламатсызбы? 8 жашар кызым кээде ишим ооруду деп аппетит жок. Настроенияси жок, жатып калат. Эмнеден дейт. 8 жаштагы кыздыкы бул кээде ооруса, демек бул кызда курт болушу мүмкүн, паразиттер болушу мүмкүн. Ошондуктан кээде ооруйт. Эгерде бир хирургиялык оору болгондо, анда мындай катуу ооруп кызды кыйналып калмак. Ал эми кээде ооруп калса, значит бул кызда же болбосо өтү оорушу мүмкүн, өтү.
же болбосо бул кызда курт паразиттер бар. Ошон үчүн анализдерди берип тактап анан кийин дарылаш керек. Кандай сапатта экенин, гайморитти кандай эмдесе болот дейт. Гайморитте эгерде острый гайморит болсо, острый синусит болсо, ал убакта биринчи рентген менен коюлат албетте, антибиотик алыш керек, ал убакта промывание кылыш керек албетте. Бирок азыркы убакта мындай острыйга караганда именно күз убагында азыр өнөкөт гаймориттердин күчөп турган убагы. Ошондуктан бизде гайморитке мынакей черный тимин. Андан сырткары бизде мынакей масло номер 2 деген бар. Кыз талхиндин номер 2 деген майы бар. Ушуну тамчылатса болот мурун көңдөйлөрүнө. Бунун составындагы черный тимин, составында кыз талхинде ошол как раз гайморовый пазухадагы бактериялар бардын ушул толук бойдон тазалайт. А эгерде сиз так маалымат алам десеңиз, анда албетте Садырбаева 369го келип, биздин лор врачка кайрылыңыз. Ал врач дагы сизге толук бойдон маалымат, информация бермекчи. Тройничный нервке суук тийген кандай бадылар бар дейт. Тройничный нервке суук тийсе, бул жерде биринчи кезекте албетте бул руханий жактан да жабыркоо болот да. Ошондуктан демге келишиңиз керек. Экинчиден хиджама алыш керек, хиджама. Жана бизде мынакей сон болгон бизде хабур деген дарыбыз бар. Хабур. Ушул нерв системасына жакшы жардам берет. Массаж алыш керек. Ошол комплекстик дарылардын бардыгын массаж менен бардыгын чогуу алыш керек. Салам алейкум. Ангина часто болот. Кандай лечение болот? Эмне бересиздер дейт. Ангина болсо, демек сиздин носоглоткаңызда бактерия бар. Ал жакта стафилококк, ал жакта стрептококк болушу мүмкүн. Ошондуктан носоглотканы тазалаш керек. Ал эми тазалоо максатында черный тиминди биз сизге сунуштайбыз. Жана бизде сон болгон аэрозолдор бар, тамакка чачкан, ошону колдонуңуз. Жана туздалган суу менен улам-улам тамакты чайкап туруш керек. Туздалган суу менен мурун көңдөйүн тазалап туруш керек. Ошондой санация кылып дагы биз ангинаны тазалап жардам бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум. Панический атакага эмне кылса болот? Панический атакага биз невролог, бизде жакшы неврологдор бар. Невролог келип кайрылыңыздар дагы. Андан сырткары бизде молдо балдар бар. Ошондуктан биздин молдо балдар аркылуу, дем салуу аркылуу дагы сизде руханий жактан тынчтандырганга биздин балдар жардам беришет. Аллергический ринитке дарыларды жөн гана сата бересиңерби же врачка кириш керекпи дейт. Албетте так маалымат алыш үчүн туура дарылануу максатында врачка кирген эң жакшы болот. Себеби бизде врачтардын бардыгы бар. А эгерде врачка киргенге убактыңыз болбосо, анда телефон аркылуу дагы сиз консультация алып, телефон аркылуу дагы дарыларга ичкенге көрсөтмө алсаңыз болот. Ошол менен бүгүн мен сиздер менен коштошмокчумун. Сиздер берген суроолорго эгерде жооп берилбей калса, албетте жооп болот. Себеби биздин врачтардын командасы жана башка биздин коллектив сиздерге толук бойдон суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Бардыгыңыздар оорубаңыздар.
Сак саламатта болуңуздар.